Саламатсыздарбы, урматтуу эл аралык илимий конференциянын катышуучулары, кадырлуу коноктор. Илимдин, билимдин, маданияттын ордосу болгон уникалдуу Кыргыз-Өзбек университетине куш келиңиздер. Конференциянын темасын баардыгыңыздар көрүп турасыздар. Бул кыргыз элинин тарыхы жана маданияты, башкача айтканда мурастар жана азыркы мезгил деген аталыштагы илимий конференция көрүлүп жатат. Бул конференциянын мындай теманы тандалууна алынышын баардыгыңыздар түшүнүп турасыздар деп ойлойм. Анткени президентибиз Алмазбек Шаршенович Атамбаев тарабынан быйылкы жыл тарых жана маданият жылы деп жарыялангандыгын эске алып, ошонун алкагында ушундай илимий бир конференция өткөрүүнү пландаштырдык эле. Бул конференциянын темасы дагы же болбосо быйылкы жылдын өзгөчө тарых жана маданият жылы болуп аталып калышынын дагы өзгөчө себептери болсо керек. Биз аркага чайып бир карай турган болсок, мамлекетибиз кыргыз мамлекетинин тарыхын чайып карай турган болсок, Кыргыз АЭС-ин быйыл 90 жылдыгы. Ошол эле мезгилде Кыргыз СССРнин 80 жылдыгы болуп атат. Ал эми эгемендүү мамлекетибиздин чейрек кылымдык 25 жылдык өзгөчө юбилейдүү круглый даталарга туш келгендиги, ошол эле мезгилде Үркүндүн 100 жылдыгы, же улуу ойчу философубуз Жусуп Баласагындын 1000 жылдыгы дегендей, ошол эле мезгилде биздин жалпы элибиздин, журтубуздун үрп-адат, каада салттары, маданияты, тарыхый баягы баалуулуктарыбыз, рухий баалуулуктарыбызды эске алуу менен быйылкы жыл ушундай тарых жана маданият жылы деп жарыяланган болсо керек. Ошого байланыштуу мына быйылкы жылда мамлекет тарабынан атайын ушул жылды өткөрүү боюнча, иш-чараларды өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекция түзүлүп, мамлекеттик масштабта бир топ иш-чаралар өткөрүлдү. Башкасын айтпаганда дагы экинчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун биздин Кыргызстандын бермекчи болгон көгүлтүр көздүн жээгинде өткөрүлүшү бир эле өзүбүздүн Кыргызстан эмес, жалпы дүйнө жүзүндөгү мамлекеттердин өкүлдөрүнүн баардыгын башын бириктирип, ал жерде улуттун жүзүн көргөзгөн рухий баалуулуктарыбыз менен, үрп-адат, каада салттарыбыз менен жакындан тааныштырып, чоң бир маданий массалык бир чоң иш-чара болуп калды деп ойлойм. Областтык масштабта деле Улуу Мурас деген фестивалдар өттү. Шаардык масштабта салтанатынан отурат этно фестивалдарды өткөрдүк, башка бир топ иш-чаралар өткөрүлдү. Бул иш-чараларда албетте биздин университеттин жамааты сыртта калган жок, жакындан ошол иш-чараларга аралашып, ошолорду өткөрүүгө жакындан көмөктөштүк. Ошол менен катар биздин университеттин өзүндө дагы бул жылга бир топ иш-чаралар өткөрүлдү. Айталы, университеттин базасында Манас таануу, же болбосо Айтматов таануу борборлору ачылышы дагы ушул жылдын баягы иш-чараларды өткөрүүнүн алкагындагы биздин жасаган кадамдар болуп калды. Манас таануу борбору мына тарыхология факультетинин базасында ачылып, ал жерде студенттер Айтматовдун чыгармалары менен тереңден таанышууга мүмкүнчүлүктөрдү алды десек болот. Манас таануу борборунда биздин кыргыз улутунун өкүлдөрү эмес, бизде окуп аткан башка көптөгөн улуттун өкүлдөрү окушат. Ошол башка улуттун өкүлдөрү дагы Манастын үчүктүгүн сүйүп окушуп, аны тереңден таанышып, андагы биздин баягы элибиздин нак
көргөзүлгөн ошол кездеги нупракада салттар менен таанышууга мүмкүнчүлүктөрдү алгандыгы албетте кубанарлык көрүнүш. Маданият жагында дагы бир топ иш-чараларды көрүп келебиз. Сармерген структуралык түзүмдөрүнүн арасында көрүлгөнү, же болбосо ырдайы кыргыздардын мына жакында жыйынтыктоочу этабына келишет атабыз, ушуларды көрүлгөнүгү албетте айтпай койбосом болбойт. Ошого байланыштуу биз окуу методикалык же тарбиялык маанидеги университет болгондон кийин бир гана студенттерге тарбия таалим берүү менен эмес, университеттин негизги дагы бир ишмердүүлүгү бул илимий багыттагы ишмердүүлүк экен. Мына бүгүн ушул жылдын аталышына арналган илимий багыттагы эл аралык илимий конференцияны өткөрүүнү дагы туура таап отурабыз. Бул эң ошондон бүгүнкү күндөн ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бүгүнкү илимий конференциянын жалпы ишине бир ийгиликтерди каалоо менен бирге бүгүнкү өткөрүлүп жаткан илимий конференцияда аалым окумуштууларыбыз, изделүүчүлөрүбүз биздин улутубуздун, мамлекетибиздин тарыхына бир көз чаптырып, болуп өткөн бардык тарыхты тарых барактарын барактап, аларга баа берип, анан мындан аркы дагы өзүбүздүн мамлекетибиздин өнүгүүсүнө бир конкреттүү ой пикирлерин, омоктуу ойлорун ортого салып айтышат деген ойдомун. Ошону менен бирге маданият багытында албетте улуттук маданиятыбызды, маданияты жок, тарыхы жок эл болбойт деп айтылат. Ошол маданиятыбызды мындан ары жандандырууга, же болбосо улуттук баягы рухий баалуулуктарыбызды жан дүйнөбүзгө сиңирүүгө бир кадам болуп калат деген ойду айткым келет. Андыктан бүгүнкү конференциянын ишине ийгиликтерди каалайм. Баардыгыңыздар тынч аман болуңуздар. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу мекендештер, быйылкы жыл Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнүн тарыхында өзгөчө жылдардан болуп жаткандыгы жөнүндө жогоруда урматтуу Чакалбай Кененбаевич токтолуп кетти. Билесиздер, 2015 жылдын 30 декабрындагы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 2016 жыл Кыргыз Республикасында тарых жана маданият жылы деп жарыяланган. Жыл жарыялангандан кийин Кыргыз өкмөтү тарабынан атайын уюштуруу комитеттери түзүлүп, анда бир нече Кыргызстан тарыхындагы мамлекетинин түптөлүшүндөгү негизги даталуу окуяларды бардыгын бириктирип, чоң бир мамлекеттик дирекция түзүлгөн. Дирекциянын иш пландарына ылайык 77 аял чоң маанидеги иш-чаралар белгиленген. Алардын эң маанилүүлөрү бул жогоруда айткандай, быйылкы жылы биз улуу бабабыз, чыгаан философ Жусуп Баласагындын 1000 жылдык юбилейин эл аралык деңгээлде дагы, улуттук деңгээлде дагы биз белгилеп өтүп жатабыз. Түрксой тарабынан, түрк мамлекеттеринин кеңеши тарабынан бардык түрк мамлекеттеринде быйылкы жыл Жусуп Баласагын жылы деп жарыяланган. Иш-чаралар Туркия өлкөсүндө, Өзбекстанда, Казакстанда, Азербайжанда, Россиянын бир топ шаарларында аябай кызуу жана маанилүү деңгээлде белгиленип өтүп жатат. Мына бул жерде ушул 1000 жылдыкка карата быйылкы жылы Жусуп Баласагындын куттуу билим эмгеги кыргыз тилинде которулуп атайын жарык көрдү. Бул китептерди баарысын бүгүнкү күндө биз жогорку жайларга акысыз түрдө берип атабыз. Мен азыр сөздүн аягында китепти ректорлукка тапшырамын. Китеп менен таанышсаңыздар болот. Ал эми сатууда кыргыз китеп бишкекте дүкөндөрүндө бар. Бирок бул китептин абдан маанилүүлүгү бүгүнкү күндө билесиздер
биздин коомду абдан чоң коомго, элди бөлүп жарууга, мамлекеттин келечегине доо кетирген окуялар болуп жатат. Өзүңүздөр билесиздер, жакынкы чыгыштагы окуялар эмне менен бүгүнкү күндө коштолуп жаткандыгын. Куттуу билим, же болбосо кут алып келүүчү билим деп аталат. Ар бир Кыргызстан жараны бул эмгек менен таанышып, 1000 жыл мурда бабабыз ушул жерде, Кыргызстанда, ошол мезгилде дагы көп этностуу элдер жашап, көп диндүү, көп маданияттуу биздикте жана достор жашаганын даңазалаган. Бүгүн эң чоң коркунуч болгон экстремизм, радикализм жана терроризм маселелерине биз күч менен аларга туруштук бере албайбыз. Биз аларга өзүбүздүн бай тарыхыбыз жана маданиятыбыз менен гана туруштук бере алабыз. Биздин аймак өз кезегинде биз айткан улуу цивилизациянын борбору болгон. Дал ушул аймактан орусча айтканда просвещенный ислам деген түшүнүк бар. Агартуучулук, илим билимдүү исламды даңазалаган улуу окумуштуулар чыккан. Дал ушул биздин аймактан дүйнөнүн бүт булуңмурчунан келишип, илим билим алышып, дүйнөгө илимди таркатышкан. Биз бүгүнкү күндө болсо, тескерисинче, чет жактагы, жат көрүнүш болгон жат маданиятты өзүбүзгө алып, аны ислам маданият катары кабыл алып атабыз. Урматтуу конференциянын катышуучулары жана президиум, мен бүгүн аябай кубанычтамын. Анткени Ош шаары билесиздер, экинчи республикалык маанидеги шаар болуп эсептелинет. Республикалык маанидеги шаар Кыргызстандын түштүк регионундагы аты чыккан белгилүү университеттердин жогорку окуу жайдын бири болгон Ош мамлекеттик социалдык университетинде көп жылдан бери билим берип келген илимдин корифейлери отурат. Алдыда биздин устаттар отурат, ошондой эле жаш кадрлар. Ушул сиздердин алдыңыздарда илим күнү менен куттуктап, эл аралык деңгээлде өткөрүлүп жаткан конференция менен куттуктап отуруу бакыты турат. Мен ошого аябай кубанычтамын. Себеби бир жылдан бери Ош шаарында эл аралык деңгээлде аябай көп иш-чаралар өткөрүлдү. Шаардык, республикалык деңгээлде иш-чаралар өткөрүлдү. Илимий багытта, билим берүү багытында, маданият жагынан көп иш-чараларда Ош мамлекеттик социалдык университетин баштаган Чакалбай Кенейбаевичке, ошондой эле жалпы жамаатка мэрия тарабынан жана өзү тарабынан терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Кайсы гана иш-чара өтпөсүн, бардык иш-чаранын эң жогорку деңгээлде өткөрүлүшүнө түздөн түз жардам берип келе жатасыздар. Бул ушундай жамаат менен чогуу иштешип жатканыбызга биз аябай сыймыктанабыз. Биринчи орунда турган ушул көп улуттардын биримдигине жол салып келген, көп маданияттын тилдин консолидациясын, көп тилдүү билим берүүнүн жана илимди ишке ашыруунун интеграциясына жетише алган жогорку окуу жай болуп, бир эле сиздер эсептелесиздер, Ош мамлекеттик социалдык университети. Биз дайыма маалыматтарды бергенде дагы сиздердин университетте жүргүзүп жаткан иштерге таянабыз. Ошондуктан ушул сиздер жүргүзүп жаткан жумуштарды кайрадан өркүндөтүп, башка жогорку окуу жайларында дагы жүргүзүлө турганын алып кетишиңиздерге мен тилектешмин. Мына азыркы бүгүнкү башталган эл аралык конференция болсо, мына ушул иштерибиздин университеттик институтта бир жыйынтыктоочу конференция болгону болсо, мен ойлойм, азыр жакшы уюштурулуп, бийик даражада өтүп атат. Бул бийик даражада өтүп атканга мына бизде азыр келген борборубуздан келген аттуу баштуу инсандар, кадырса, значит, президенттик администрациясынын бөлүм башчысы Заирбек Жолдошевичтин келип катышып атканы, ошондой эле, значит, Улуттук илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Абдыбек Асанханович секилүү биздин тарыхчы келип катышып атканы, биздин конференцияга моундай не только тең күч, ушундай бир даражасын бийик кылып турат да. Мына чет элдиги азыр
меймандар, қонақтарымыз тоже жолда келіп қалса керек, ішіне кетіп жатыр. Бұл деген, значит, абдан бір жақсы көрініш, анткени ошол жарыяланған тарих жана маданият жылы өзгөчө. Значит, болып өзгөчө бір шаң болып, значит, онда екі тарап, ел мұны қаулап атқанды бір белгісі да. Бүгінгі өтіп жатқан шол Қырғызстан елінің тарихы жана маданияты, анын мурастары жана азыркы учурдагы абалы боюнча өтүп жатқан конференция бул өз учурундагы, өз мезгилинде өтүп жатқан конференциялардан болуп саналат. Биринчиден бул билесиздер быйылкы жылды ошол тарих жана маданият жылынын алкагында өтүп жаткандыгы дагы. Анын ичинен биздин эгемендүүлүктүн 25 жылдыгы. Ошол 25 жыл эгемендүүлүктө биз ошол өзүбүздүн жолубузду, өзүбүздүн өнүгүү жолубузду таап аныктоо маселелери турган мезгилде бүгүн конференция ошол биздин кыргыз мамлекетинин бекемделишине, аны өсүп өнүгүшүнө чоң бир салым кошуп жатат. Андан сырткары ошол Ош жергесинде, Ош шаарындагы белгилүү окуу жайы болгон ошол Кыргыз Өзбек университетинде өтүп жаткандыгы. Бул көп этностуу окуу жай болуп эсептелип, өзүнүн ошол эгемендүүлүктүн тарыхы менен барабар тарыхы бар окуу жай. Өзүнүн материалдык техникалык базасы боюнча, окутуучулук профессор курамы боюнча, билим берүү сапаты боюнча. Анын эң негизгиси ушул Ош шаарындагы, деги эле ушул Кыргызстандын Ош, Жалал абад, Баткен облустарындагы элдердин ынтымагын бекемдөөдөгү өзгөчө орду бар окуу жайын өткөндүгү бул өзүнчө бир символикалык мааниге. Себеп дегенде бүгүн конференция ошол биздин өзүбүздүн биринчи кезектеги улуттук тарыхыбызга, маданиятыбызга, тилибизге багыт алуу менен биз өзүбүздүн аң сезимибизди, мекенге болгон сүйүүбүздү жогорулатуу аркылуу биз келечекте бир өнүккөн мамлекет кура алабыз деп ишенебиз. Себеп дегенде бир мезгилдер болгон. Биз ар кандай батышты туурап же чыгышты бир дуурап дегендей. Экинчи жагынан биз ар бир мамлекеттерди ошол мамлекет сыяктуу өнүккөн мамлекет болуп кетебиз деп адашкан бир саясат жүргөн. Көрсө, биздин келечегибиз өнүгүү жолубуз бул өзүбүздүн басып өткөн тарыхыбызда, өзүбүздүн ата бабалардын эмгегинде жатат экен. Биздин ата бабалар кылымдар бою азаттык үчүн эңсеп келген, азаттык күрөштөргө чыгышкан. Эң негизги мааниси эл жерин сактап калуу маселеси турган. Бүгүнкү күндө дагы дүйнөдө болуп жаткан окуялардан биз кабардарбыз. Кандай гана мамлекеттер бүгүнкү күндө саясий картадан жоголуп кетүү коркунучтарында, жоголуп кетип жатышат. Биз ошондой чакырыктарга жол бербешибиз керек. Биз ага жол бербеш үчүн биздин өзүбүздүн улуттук чыныгы, каада салтыбыз, мурастарыбыз бар. Биздин ата бабалардын мурастары бар. Ошолорду биз терең сакташыбыз керек. Мага жакында Казакстандан келип, кайрылып суроо беришти. Эмне кылышыбыз керек деген суроону коюшту. Биздин өзүбүздүн эгемендүү мамлекетибиздин ата бабаларынан калган адам укуктары принциптер болгон. Биздин ата бабаларда адам бул эң ыйык деп эсептелген. Адам болуу деген бул абдан татаал деп айтылган. Адамды сыйлоо, адамга болгон урматы жогору болгон. Мына ошол өзүбүздүн каада салттары менен маданиятыбыз менен адам укуктарын дагы сактап өнүктүрүп, өзүбүздүн маданий тарыхыбыз менен өнүгүп келген жолубузду аныктап алып өнүгүшүбүз керек. Бизге учурда мезгил келди. Мына өзүңүздөр билесиздер, акыркы 4-5 жыл аралыгында Кыргыз Республикасында бир топ экономикалык жүрүштөр жасалат. Мына мисалы жолдордун курулгандыгы, биз энергетикалык коопсуздуктан чыктык датка кеминин курулушу менен. Биз бүгүнкү күндө толугу бойдон ушул экономикалык көз карандыктан да чыгууга өз күчүбүз жетет деп ишенебиз. Бирок эң негизги нерсе мен ойлойм, бул биздин элибиздин ынтымагы. Элдин ынтымагы, элдин биримдиги бул бардык кыйынчылыктарды жеңүүгө шарт түзөт. Адамдын аң сезимин өзгөртүү, аны тарбиялоо бул өзү эң татаал маселе. Тамды куруп, бузуп туруп кургузуп койсо болот. Партаны, мына турган партаны талкалап кайра тургузуп койсо болот. Бирок адамдын аң сезимин бул парта эмес да аны жасап койгондой шак эле. Бул көп убакытты талап кылат. Күн сайын
саат сайын, минут сайын иштеш керек. Мына ушуну талап кылып турчу нерсе. Ошондуктан бул жогорку окуу жайы Кыргыз Өзбек университети туура кылган. Мына ушундай маселелер көтөрүлөлү деп күн сайын көп көтөрүлүп ар дайым ушуну иштей бериш керек да. Тынбай иштей бериш керек. Ошондо гана бирдеме чыгат. Мен Советтер Союзунун мезгилинде идеология деген абдан күчтүү болчу. Коммунисттик идеологияга эч бир өлкөдө жетчү эмес. Мына биз ошонун баарын тең штаб бош кылып койдук. Ошол идеология жүрүп туруш керек да. Баягы ар дайым иштеп, ар дайым жүрүп туруш керек. Ошондо гана бирдемеге чыгабыз. Ар дайым айтып туруш керек. Кичинекей жаш балага деле күн сайын айтып атпайсызбы? Ошондой кылып айтып туруп. Баягы энин сүтү менен бериш керек. Бул Кыргызстандын гражданинимин, Кыргыздын гражданинимин. Мен ушул жерде туулгам, ушул жер үчүн мекен мага баарын түзүп берип атат. Мен да мекенге кылып беришим керек деп. Өзбеги да, татары да, уйгуру дагы бар тең ушуну айтыш керек. Башка жака кетип калбасак, башка жак бизди кабыл албаса, аны эмне кылышыбыз керек? Өлкө үчүн иштешибиз керек. Өлкөбүз үчүн да бизге шарт түзүп берип, биз билим алалы, жакшынакай иштейлик, өзүбүздүн каалаган ой максаттарга жетелик. Ошол да. Конференция жогорку деңгээлде уюштурулган. Бул уюштурулган конференцияга Ош шаарынын достук шаары болуп эсептелинген Тажикстандын Худжан шаарынан дагы коноктор чакырылган. Ошондой эле Бишкек шаарынан келген жана Ош шаарындагы жогорку окуу жайларындагы илимдин докторлору жана кандидаттары келип катышып отурушат. Жана бул эл аралык деңгээлде өткөрүлүп жаткан конференцияга тарых маданиятчылыгынын алкагындагы ушул изилденбей келе жаткан тарыхый мурастар жана изилденип жана унутта калып кайрадан башка өңүттө карай турган маселелер окумуштуулар тарабынан ушул илимий макалалар түрүндө берилип жана секциялык иштерде талкууга алынмакчы. Албетте бүгүнкү өткөрүлүп жаткан конференция эң актуалдуу темада өтүп жатат. Тарых маданиятчылыгынын алкагында билесиздер, сөзсүз түрдө эле маданий иш-чаралар менен эле коомдук деңгээлде өткөрүлгөн иш-чаралар менен чектелип калыш туура эмес. Сөзсүз түрдө илимий өңүттө ушундай бир олуттуу көз караш менен изилденип чыгышы керек. Кыргыз элинин этнографиясындагы канчалаган темалар жатат, изилдөөгө алына элек. Ошондой эле биздин археологиялык жактан казылып алынып, ошондой эле бир лабораториялык жактан алардын жылы тарыхый жактан ушул жылы такталбай жаткан, ушул тарыхый жактан тактоого муктаж канча биздин экспонаттарыбыз бар, тарыхый жерлер бар. Мына ошолордун баардыгы изилдөөгө муктаж.